Мурзағапаров, Қара көлдің қаздары. Әңгіме. Ауышқа мешке ақырқы жолы көмір салды. Анан түктүү чоң қолы менен маңдайынан терин сүртүп, сенділе басып босоого келди. Бактын түбүндөгү электр лампочкалары жарык кылып турган кир алюминий столдордо оштон жүк тартып келишкен бир топ тааныш шоферлор, Хароктун өзүнүн 3-4 кызыл байпакчан жаш бойдоктору, дагы бир кандайдыр бейтааныш дүйшөмбүлүк тажиктерге окшогон жигит олтуруптур. Шоферлор бир нерселер жөнүндө кызуу талашышып, жаш хароктуктар болбогон жерден караңгы бактын ичин жаңырта күлүп атышты. Шоферлор да, бойдоктор да ичип олтурушат. Бейтаныш жигит жалгыз эле. Ал эң четки столдордун биринде олтуруп алып, Харокту тегерете курчаган тоолордун чокуларын таңдана карап атты. Анын столунда аз эле бөксөргөн шараптуу шише, 2-3 стакан турат. Ауышка шарапты көрүп, шилекейин жутуп алды. Ал шоферлор жакка карады. Шоферлор март болушат. Анын үстүнө баардыгы тааныш. Бирок азыр ичкиликке кызып алышкандыктан эч кимиси ага көңүл бурушпады. Ауышка жетимсирей түштү. Өзүнүн жалгыздыгын сезди. Ал бир топко талыкшып туруп, анан мындан 2 жыл мурда үйүнө кетип бараткан чек арачтан сатып алган гимнастеркасынын жакаларын чечип, тер жыттанган койнунан жылан сыяктуу жылмакай чоорун сууруп чыкты. Чоор Ауышканын кургак эриндерине тиер замат коңур үн менен кандайдыр бир муңдуу обонду созулонтту. Обон Ауышканын өзүнүкү болчу, аны ал качан, эмне жөнүндө, эмне үчүн чыгарганын өзү да билбейт. Бир гана билгени, бул обонду негедир өзүнүн көңүлү чөгүп турган учурда гана ойнойт. Уккан кишиге обон кандайдыр алыскы жылдардын арасында калып кеткен жаштыкты, бакытты эңсеп аткансып көрүнөт. Шоферлор менен хароктуктар бири-бирден Ауышканы карап алышып, кайрадан өздөрүнүн күлкүлөрүнө, кызуу аңгемелерине кирип кетишти. Келген жигит чукул бурулуп, ал болжолдогон тараптан эмес, анын каршысынан күндөн чыгып келатканына таң калган адамча Ауышкага карап калды. Анын колундагы шараптуу стакан жай гана столго коюлду. Ауышка булардын баардыгын байкады, бирок эми ал олтургандарды да, алардын шараптарын да унута баштады. Ал башын бийик көтөрүп, бет маңдайындагы тоолордун чокуларына, анын артынан шкаалап турушкан жылдыздарга карап атты. Бул учурда анын кыялы коюу булуттардын арасында сүзүп бараткан ай сыяктуу, кайдагы алыс калган жылдарды аралай сызып жөнөдү. Бүгүнкү кеч күндөгүсүндөй тынч эле. Шаардын жападан жалгыз көчөсүндө машиналардын, адамдардын шоокуму тынчып, жакын жерден агып өтүп аткан Гунт дарыясынын үнү гана бөлүнүп калды. Бийик аскалардын ар жагынан айдын сап-сары жалыны көтөрүлүп келатты. Анын нурлары жеткен тоонун чокулары акырындап жарышып, жылмакай таштары жалтырай баштады. Мына ушул кереметтүү тынч кечте чоордун муңдуу үнү айрыкча уккулуктуу чыгып, кишинин жүрөгүн туйлатып, аны кыялданууга, өткөн өмүрүнүн эң жакшы учурларын эстөөгө чакырып жатты. Ауышка чоорун көпкө тартты. Акырында эриндери таптакыр кургап кеткен соң, чоорун акырын оозунан алып, койнуна салып койду. Анысы кайрадан бой тумар сыяктуу жоон, тырыштуу мойнунда асылып калды. Ауышка бактын түбүндөгүлөрдү карады. Шоферлор менен жаш бойдоктор дагы эле өздөрү менен алек экен. Келген жигит болсо, Ауышканы эски таанышын тааный албай аткан кишиче делебирүү карап отуруптур. Качан аны Ауышка караган кезде, ал Ауышкага жылуу жылмайды. Ауышка муну чакырык катары кабыл алды. Ал өзүнүн жеңил, ишенимсиз кадамдар менен келген жигиттин столуна келди. «Сиз дүйшөмбөдөн келдиңизби?» деп сурады ал фарс тилинде жигитке кир колдорун сунуп. Жигит анын колдорун бекем кысып, анан ийиндерин куушуруп, дагы жылмайды. Ауышка өзүнүн жаңылышканын сезе коюп, орусча чала моңолтоно чалып, «Сиз кыргызсызбы?» деп сурады. Жигит баш ийкеп, анан элпектик менен ага отургу чылдырып койду. Ауышка чарчаган денесин шалк эттирип отура кетти. «Сиз чоорду жакшы тартат экенсиз?» деди жигит орус тилинде. «Деди Ауышка колун шилтеп.
мактоону моюнга алгысы келбей. Ал көзүнүн кыйгы менен шишени карап койду. Жигит бош стаканга толтура кара кочкул шарап куйду. Абышканын көздөрү жайнай түшүп, келген жигитти ыраазылык менен карады. Келгин жылмайып анан ичели дегендей ишарат кылды. Абышка биринчи болуп ичип жиберди. Ал ачкарын эле муздак шарап денесин чымыратып кетти. Анын көңүлү көтөрүлө түштү. Демек, сиз Кыргызстанданбы? Мургапка мугалим болуп баратасызбы? Деди ал көтөрүңкү ишенимдүү үн менен. Жигит башын ийкеди. А сиз кайдан билдиңиз? Билем. Кыргызстандан Мургапка мугалимдер гана келишет. Абышка өзүнүн алдында турган стаканын акырын шише жакка түртүп койду. Жигит ага калган шарапты шыпкай куйду. Рахмат, деди Абышка. Рахмат. Ушул учурда өйүздөгү тоонун бооруна жармашкан Оганга караштуу кичинекей кыштактан эшек аңгырап кирди. Жигит бурулуп кыштакты, анын айга чагылышкан терезелерин, айдын нурунан куугунтук жеп, тоодон ылдый жылып түшүп келаткан караңгы көлөгөлөрдү көпкө карап турду. Жакшы жер экен, деди ал акырында Абышкага бурулуп. Абышка бошогон стаканын столго коюп, оозун арчып жаткан. Ал унчукпай жигитти карады. Жигиттин жаш, сулуу, кайгы кападан капарсыз жүзү ага жагып кетти. Мургап мындан да жакшы, деди ал, кыялдана сүйлөп. Анын Кара көл деген көлү бар. Аралдарында жапайы каздар көп. Ооба, жапайы каздар. Ушунчалык көп каздар. Алар жумурткаларын кумга бекитип коюшат. Сиз аларды чукулап таап алып жатканыңызда, каздар төөңүздү булуттай уюлгушуп, асманды бербей чурулдашып, сизди тебүүгө аракет кылышат. Ох! Абышка тим болуп калды. Ал шарапка кызып калган эле. Карамшо, деп чакырды. Аны ушул учурда ашкананын босогосунда турган семиз ашпоочу аял. Абышка бурулуп карады. Эй, келип тамагыңды ичпейсиңби? Деди ал бадакшандык тажиктердин тили менен. Абышка унчукпай бурулуп кетти. Ал жигитти карады. Ага жигиттин жаш, сулуу, кайгы капасыз жүзү дагы жакты. Абышка акырын туруп, жай басып буфетке барды. Буфетчи аял акча санап атыптыр. Мубаро, деди Абышка орунда теңселип. Эмне? Деди буфетчи ага карабай туруп. Мага 2 стакан шарап куйчу, карызга. Жок, баштагы карыздарыңды төлө. Мубаро. Жок. Анын үстүнө кеч болуп калды. Азыр жабабыз. Абышка артын карады. Шофёрлор менен жергиликтүү жигиттер эч ага кетишкен болчу. Келгин дарыянын өйүзүн, оогандыктардын кыштагын карап отуруптур. Мубаро, тиги мейман жигитти. Жок. Жок, убара болбо Карамшо. Эртең аванс алабыз. Жок дедим. Абышка тактайдын үстүндөгү шараптын жугу калган стаканды мыжыгы кармады. Мубаро. Абышка дагы артын карады. Келген колун жаңсап, аны өзүнө чакырды. Ал стаканды жайына калтырып, келгендин жанына келди. Сиз эмне, дагы ичкени жатасызбы? Деди келген. Тиги Абышка буфетчиге бурулду. Мубаро. Коюңуз, эми ичсеңиз көп болуп кетет, деди жигит. Андан көрөкчө коштошолу. Ал бурулуп Абышкага колун сунду. Жакшы калыңыз. Менин атым Карамшо, деди Абышка жигиттин колдорун кысып. Эгер биздин Харокко кайрадан бир келип калсаңыз, мага сөзсүз учураңыз. Карамшо десеңиз, Хароктогу ар бир тажик таап берет. Келсем учураймын, деди жигит ичинен. Сөзсүз учураймын. Ал башын ийкеп жылмайды. Билесизби, деди анан. Эгер сиз айткан Кара көл чын эле жомок эмес, чындык болсо, мен ага сөзсүз барамын. Ал Абышка жооп бергенче күтпөй бурулду да бактын ичине кирип кетти. Абышка бир азга анын артынан карап туруп, кийин сенделе басып, өзүнүн кроватына келип отурду. Ашкана менен буфетти жабышты. Ашпозчу аял менен буфетчи бирден түйүнчөктү колтуктап алып, үйлөрүнө кетишти. Абышка күндөгүдөй эле бакта жалгыз калды. Баары кетишти, деди ал. Сен калдың. Сен дайыма каласың. Анын алдынан күн сайын келип жүрчү ичке кара канчык жортуп өттү. Бир пастан кийин ашкананын артынан
сөөктөрдүн качыраганы угулду. Эмне үчүн сен кетпейсиң? Деп сурады ал өзүнөн өзү. Үйүң бар го. Капа болбо, үйүң эмес албетте. Башка жакка, алыс жактарга, мисалы Кара көлдүн каздарына. Кайда? Абушка өз оюнан өзү коруп кетти. Ал кийинки 30 жылдан бери Кара көлдү көрө элек болчу. Албетте, аны дайым эстечү. Бирок ага барууну таптакыр ойлобой калган. Кара көл анын жаштык кезинин көлү. А жаштыгы болсо эчак өткөн. Рас, ал жерде так эле көлдүн жээгиндеги кумдуу дөбөчөдө анын 25 жашында өлгөн эң биринчи да эң акыркы да аялынын мүрзөсү калган. Эч болбосо ошол үчүн да барса болор эле. Бирок ал барган жок. Али мындан жашыраак кезинде өзүнүн отпуска күндөрү жакындай баштаган учурларда Кара көл анын эсине көп түшүп, а көлдүн жээгиндеги кумдуу дөбөчөдөгү жалгыз мүрзө менен ак булуттай уюлгуп учушкан жапайы каздар анын түшүнө кире турган. Ошондо анын Кара көлгө баргысы келчү. Бирок баргысы гана келчү. А отпуска күндөрү болсо ар дайымкыдай эле Хароктун чайканаларындагы сөрүлөрдө пияла чайнап, же болбосо гунттун жээгинде кайырмак салып отуруп өткөрүп жиберчү. Рас, кийинки жылдары отпускасын такыр албас болуп кетти. Ашкананын башчысы айтып жүрөт. Качан кааласаң ошондо аласың деп. Мына эми алат. Ооба. Эртең кааласа эртең алат да ошко кетчү машиналардын бирөөнө отурат. Шофёрлор тааныш, жол кире албашы да мүмкүн. А жол болсо, көп болсо 400 километрдир. Чыдап коет. Албетте чыдап коет. Ошентип кайрадан Кара көл, жапайы каздардын көлү, өмүрүнүн эң жакшы мезгилинин көлү. Ал ордунан туруп, өскөлөң чөптөрдүн арасы менен бактан чыгып кеткен коёндун жолундай ичке жол менен үйүнө жөнөдү. Эскилиги жеткен жапыс үйү бактан алыс эмес жерде болчу. Абушка келип, көпкө чейин күймөнүп жатып, жат баскан чоң кара кулпусун ачты да, анан акырын босогосун аттады. Мында ал жай бою бир күн да турган эмес эле. Ошондуктан үйдүн ичи музей сыяктуу жансыз, муздак жана караңгы. Чаң баскан, жалгыз кичинекей төгөлөк терезеден гана айдын нуру түшүп, чалдын бирден бир кымбат буюму, ыраматтылык аялынын алкакка салынган сүрөтүн жарытып турат. Бул сүрөт башта Абушканын эски эмгек книжкасынын ичинде жүргөн кичинекей гана сүрөт болуп, Абушка аны мындан 3 жыл мурда гана өзүн жакшы көргөн бир чегарачы офицерге чоңойттуруп алган. Мени кечирип кой, деди ал, өзү босогодо турган бойдон аялынын сүрөтүнө. Мен таптакыр үйгө келбей кеттим. Сен таарынган жоксуңбу? Сүрөт унчуккан жок. Ал дайыма унчукчу эмес. Абушка басып келип, анын бетиндеги калың чаңды сүрттү. Анан анын маңдайында бир топко далдайып туруп, чөнтөгүнөн ширеңке алып, очоктун башындагы чыракты тамызды. Үйдүн ичи күңүрт жарык болду. Абушканын көзүнө биринчи болуп чачма мылтыгы, ок дарылары салынган баштык, эскирген төшөнчүлөрү, чаң баскан идиш аяктары, анан калган буюмдар урунду. Абушка жай басып келип, мылтыкты алды. Анан анын затворун чыгарды да өзөгүн жарыкка тосту. Мылтыктын ичи аябай кирдептир. Абушка мылтыктын өзүнө кыстарылып коюлган сүмбөрүн чыгарып, көрпөсүнөн чубалып турган кебезден үзүп, анын учуна ороду. Көп өтпөй мылтык тазаланып, дубалга жөлөнүп коюлду. Кийин Абушка көпкө чейин жездерине дары куюп, ок салып, пистон каккылап отурду. Акырында чарчагандыктанбы, же ичилген шараптын таасириненби, олтурган жерине эле кыйшайып, жаш балача оп-оңой уктап калды. Ошол бойдон ал үйдүн ичине күндүн нуру түшкөндө гана ойгонду. Бүткүл денеси талыкшуу ооруп, оорлонуп калыптыр. Тамагы кургап, көңүлү азат. Ал көзүнө биринчи болуп урунган жанындагы мылтык менен чачылып аткан ок дарыларды көрүп, аябай таң калды. Бирок бардыгын эстегенден кийин аларга кандайдыр шылдың иретинде жылмайып койду. Бир пастан кийин ал бардыгын жыйнаштырып, ордуна илип койду да, эшигин кулптап тышка чыкты. Тышта күн көтөрүлүп, тиричилик башталып калыптыр.
Өйүздөгү оогандыктардын кыштагында эшек жетелеп бараткан аялды карап туруп, абышка узакка эстеди. Анан шүйдүрүн баскан ичке жол менен баягы бакты көздөй кетти. Бул жолу да Кара көлгө барбай калды.